Куралдуу күчтөрүндө жайкы окуу кызуу жүрүп жаткан мезгил. Өлкө үчүн бүгүнкү күн лейтенант, эртеңки күнү куралдуу күчтөрдүн татыктуу мекен сакчылары. Ош чек ара отряды 50 жылдык мааракесин белгиледи. Бул кардуу күн элдин элесинен эч качан кетпейт. 17 күнү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн болочок офицерлердин каймактары алгачкы үзүрлүү окуу жана эмгек менен татыктуу болгон лейтенант деген наамга ээ болушту. Мекен бул ар бир адамдын туулуп өскөн жери жана жашаган турагы. Мекенчилдик эненин сүтү менен сиңет. Элди жерди коргогон баатыр элдер бар болсун. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калайнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун курсанттарынын кезектеги бүтүрүүчүлөрүнө арналган салтанаттуу мааракеси болуп өттү. Салтанатка өлкөнүн жогорку аскердик жетекчилиги, өкмөттүн өкүлдөрү, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, ошондой эле бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери, жакындары жана достору келип катышты. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбиев жаш лейтенанттарды аскер окуу жайын ийгиликтүү бүтүрүп чыгышкандыгы менен куттуктады. Кыргыз армиясынын офицерлери бүгүн биздин офицердик корпус жаштар менен толукталып жатканына кубанып турат. Бул жигиттер жооптуу, бирок ошол эле учурда сыймыктуу кесиптин ээлери болушту. Алар мекенибиздин коргоочулары. Бардык мезгилде офицерлер армиянын өзөгүн түзүп, жана мамлекеттин тиреги болуп эсептелет. Аскердик кызмат бул мүнөздү жана эркти сынаган, дайыма даярдыкты талап кылган кызмат болот. Мен силерди ушул жоопкерчиликти түшүнгөн, эл алдында берген антына бекем турган, Кыргызстандын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн ишенимдүү коргоого даяр деп ишенем. Ата мекенге берилип кызмат кылуу, аскердик милдетке бекем туруу, кесипти жакшы билүү, кызматты демилге менен аткаруу, солдаттарга камкор болуу жана жолдошту сыйлоо силердин күнүмдүк кызматтагы эрежеңер болуш керек. Жолдош офицерлер, силерге шыдыр жол каалайм. Силер Кыргыз элинин, Кыргызстандын жана анын куралдуу күчтөрүнүн атак даңкын алыска узасыңар деп ишенем. Быйыл аскер институтун 71 курсант бүтүрүп чыгып, алгач офицердик лейтенант наамдарын алышса, алардын арасынан экөө артыкчылык дипломуна ээ болушту. Бүтүрүүчүлөр колдоруна аскер билими тууралуу дипломдорун алган соң, жаш лейтенанттар окуу жайдын күжүрмөн туусу менен коштошто. Куралдуу күчтөрдүн эзелтеден бери келе жаткан каада салттарынын бири бүтүрүүчүлөр кыздар менен офицердик вальсин бийин бийлешип, мааракеге келгендердин назарына жылуу маанай тартуулашты. Жаш лейтенанттарды көрүп, бүгүнкү салтанаттуу мероприятияны көрүп, өзүмдүн аскер окуу жайын бүтүргөн элестеттим. Бул мен бүтүргөн жылы 1979 жылы болчу, Алматы шаарында. Алматы жогорку аскер окуу жайын бүтүргөм. Эми бүгүнкү күндө өзүм дагы ушу жаш лейтенанттай сезип атам. Бул күн 5 жыл күткөн окуунун жыйынтыгы чыкты. Маараке жылуу маанайда аяктады. Иш-чара лейтенанттардын институттун күжүрмөн туусу менен салт болуп калган түрдө коштошуусу жана салтанаттуу марш менен аяктады. Бүгүнкү күн мен үчүн абдан кубанычтуу күн. Чынын айтканда, мисалы, биринчи курста тапшырганда 4 жыл канча өтөт деп өзүбүздөн улуу курстарды көргөндө жаман суктанчубуз. Алардын выпускун көргөндө абдан кызыктуубуз, биз да канчан келебиз деп. Мына көз ачып жумганча ошол 4 жыл көз ачып жумганча учуп жетип, мына өзүбүз да ушул бүтүрүү кечесине жетип келдик буюрса. Бүтүрүүчүлөрдүн туугандары, жакындары, мекен сакчысынын жолун тандап алган жигиттердин келечеги Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн катарын толуктарына терең ишенишет. Бүгүнкү күнү мен уулум ушул окуу жай, аскер окуу жайын бүтүп, өтө катуу кубанычтамын. Ошо менен кошо мен бактылуу энемин десем жаңылышпаймын. Ошо менен эле бирге ушул бүтүрүүчүлөрдүн баарына, бүт мекен сакчыларына, ушул биздин бейкуттукту алып келген тынчтыкты бизге ушунчалык
жадыратып жайнатып ушинтип бизди ушунчалык даражага жеткирген ушул мекен сакчыларына мен ийгилик каалаймын. Дайыма иштеринде ийгиликтүү болсун, ушул иштери дагы өздөрүнө кызмат кылган иштерден болсун, ден соолуктары таза болсун. Аскердик билимге каныккан жаш офицерлер чоң турмуштун босогосуна кадам таштаган учур. Окутуучу жамааттын берген билимдери, таалим тарбиялары келечектеги аскер кызматкерлерин турмуш жолуна багыттайт. Мекенди сүйүүгө болгон сезимин өз үлүшүн кошоору талашсыз. Мен үчүн абдан кубанычтуу болот, аябай толкунуп атам. Өзгөчө да бүгүн артыкчылык диплом менен бүткөнгө аябай кубанычта болуп толкунуп атам да өзүм да азыр учурда. Ошо өзүм негизи бул атамдын жолун жолдоп, мен үйдөлөрүм бар эле аскер кызматкерлер болот. Ошо үйдөлөрдүн атамдын жолун жолдоп, ошо династия кылып атабыз, мындайча айтканда, орусча айтканда. Ошо атамдын жолун жолдоп, ата энемди айтып коет го сөз бар. Жер каратканда бала, эл каратканда бала дегендей сыяктуу ошо жер каратпаганга аракет кылабыз да. Дайым элди каратып, асманды каратып, ошо кызмат кылам, өзүм да аракет кылам. Жаңы муун жаңы билим менен мекен сакчыларынын катарын толуктады. Жаш офицерлер куралдуу күчтөрдүн өнүгүшүнө өз салымдарын кошот деген ишеничтебиз. Эки миң 17 жылдын 1-июнунан баштап Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө жайкы окуу мезгили башталды. Күчүрмөн даярдыктын тактика саптык сабактарынын жүрүшүндө өздүк курамга бекитилген каражаттардын аракеттери менен эрежесине ыңгайлуу күчүрмөндүүлүктүн ар түрдүү даражаларына киргизүү тууралуу ыкчам жана тактикалык даярдыктар боюнча сабактар аскер кызматчылары менен жайкы көнүгүүлөрдүн кызуу жүрүп жаткан мезгили. Белгилей кетүүчү нерсе, жаңы окуу жылында генералдык штабтын жетекчилиги аскер кызматчыларынын күчүрмөндүүлүгүн көтөрүүгө байланышкан. Көндүмдөргө жана башкаруу органдарынын бардык баскычтарындагы өз ара аракеттенишүүлөргө башкы көңүлдү бурушмакчы. Куралдуу күчтөрүнүн ар бир аскер бөлүгүндө кенже аскер адистеринин жыйындары кызуу жүрүп жаткан мезгили. Куралдуу күчтөрдүн күнүмдүк кызматында байланыш эң биринчи иретте турат. Ар бир аскер бөлүмчөлөрүндө башкаруу штаб менен 24 саат бою үзгүлтүксүз байланышта болуп турушу зарыл. Байланыш адистери радиостанция менен туура иш алып барууну теория жана практикалык түрүндө талаадан бекитишет. 73-809 аскер бөлүгүндө кенже адистеринин жыйыны болуп жатканын биз күбө болдук. Байланышты эң биринчи алдыга максатка коюлат. Себеп дегенде байланыш бүт тарапка кеткен. Ошо боюнча азыр мына жоокерлер менен сабактар өтүлүп атат. Ар бир бөлүкчөлөрдүн байланыш адистери бар. Ошолор боюнча бүт жаңы окуу жылына даярдалат. Булар бүт полный баары сабактар өтүлөт, как положено. Ошол боюнча ошол тартипте бүт баары кетет. Жаңы окуу жылына карата күчүрмөн планынын негизинде байланыш адистери менен сабактар өтүлүп жатат. Эки топко бөлүнүп, азыр бири-бирине байланышка чыгып, байланыш каражаттарын кандай колдонуш керек, кандай жолдор менен колдонуш керек, ошолор боюнча сабактар өтүлүп атат. Байланыш каражаты эң биринчи максатта болуп эсептелет, эң биринчи алдыда. Жыйындын эң негизгилери өздүк курамга күчүрмөн буйруктарын байланыштын кенже адистери тоодо, чөлдө, кайсы жерде болбосун кол башчылыкка байланышты үзгүлтүксүз так жана өз убагында радио түйүндөрдүн кубаты менен жеткирүү, тынымсыз күчүрмөн буйруктарды аткарып туруу, байланыш адистеринин кесиптик милдети. Өткөрүлүп жаткан мындай иш-чаралар ар бир куралдуу күчтөрдүн аскер бөлүктөрүнүн пландарына киргизилген. Биздин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн реформасына байланыштуу окуу материалдык базасы дагы өз убагында камсыз болуп жатат. Ошого жараша азыркы мезгилде биздин жеке адистиктер жакшы даярдык көрүп жатышат. Тиешелүү командирлердин берген сабактары дагы тиешелүү деңгээлде болуп жатат. Кургактык аскерлердин план негизинде болуп жатат. Бул жыйында пулеметчиктер, снайперлер,
гранатометчиктер жана ошо механик айдоочулары, механик наводчиктери боюнча жеке адистик даярдык өтүп жатат. Ар бир жоокерге кызмат өтөөгө келер алдында өзлөрүнө тийиштүү аскер комиссариатынан мүнөздөмө жазылып берилет. Ошонун негизинде аскер кызматына чакырылуучулары шыгы бар кесиптерге ээ болушу ыктымал. Заманга жараша интернетти, электрониканы өздөштүрө билген жоокерлер байланыш аскер бөлүмчөлөрүнө багытталынат. Аскер бөлүктөрдө ар кандай талам ашыгууларында, көнүгүүлөрдү өткөзүү убагында жоокердин жаракат алышы ыктымал. Ошол үчүн дайым жоокерлердин катарында бекитилген фельдшер, санинструкторлор өзүнүн милдетин аткарып жүрүшүүдө. Алардын кесипкөйлүгүнөн жоокерлерге тез арада алгачкы жардам көрсөтүү жана жаракат алган жоокерлерди тез арада госпиталдын адистеринин колуна тапшыруу. Оказание неотложной помощи. Аскер кызматында эң негизгилерден болуп жоокерлердин кызмат өтөө учурунда же болбосо майданда ден соолуктары чың жана туруктуу болушу зарыл. Эгерде жоокер жаракат алса, ага биринчи дарыгерлик тез жардам көрсөтүп, саламаттыгын сактап калууга күжүрмөн даярдыкта болуу үчүн бул кенже адистеринин түздөн-түз милдети десем болот. Ошондуктан биз бүгүн ар бир аскер бөлүмчөлөрдөн келген кенже адистер менен сабактарды өткөрүп, тажрыйбаларын дагы практикалык жактан окутуп жатабыз. Кенже адистердин негизги милдети жарадар болгон жоокерди аман эсен кан майдандан алып чыгуу. Мындай кенже адистер ар бир рота, батальондо дарыгерлик милдетин аткарганга бекитилген. Жакшы нерселерди үйрөндүм. Мисалы талам ашуусунда аскер жабыркат алса, толук жардам берем деп ишенем өзүмө. Ошондой эле медициналык сабагына катышып жатып, жана ар кандай жерде аскерлер талам ашуусунда жабыркаганда медициналык жок жерде деле башка нерселер менен жардам бергенге опытный болуп үйрөндүк. Ошондой эле атайын көз катарлардын курамына бөлүнгөн жоокерлер менен жыйын өткөрүлүүдө. Жыйындын негизги максаты аткыч куралдар менен байкоо приборлорун изилдеп окуу, ар түрдүү абалдарга жайланышуу менен ок чыгарууга үйрөнүү, көмүскөлөнүп жүрүү. Жаңы окуу жылга кирип атканда күжүрмөн даярдык өзүбүздүн аскер бөлүгүбүздө белгиленет. Андан кийин бизде ошо жаш келген жоокерлер менен жыйын өткөрөбүз. Жайкы окууга кирип атканда жаш жоокерлер бизге келип, биз ошо жоокерлерге өзүбүздүн салымыбызды берип, билген нерселерибиздин баарын окутуп үйрөтөбүз. Теориясынан дагы жана практикасынан. Көбүнчө бизге практика керек. Практика жайынан биз ушун талам ашууга чыгарып, талаага чыгарып, муларды үйрөтөбүз, көрсөтөбүз. Жыйындын өткөрүлүшү 2 этаптан турат. Биринчи этабында машыктыруунун теориялык негиздери, таамай атуунун, кагаздарды керектүү нерселер менен жабдуу, кийимдери, куралдануусу, чалгындоодогу оптикалык приборлор, көзгө атарлардын бутасы тууралуу кеңири маалыматтар берилет. Бүгүн сабак өтсөк, лекция менен өтсөк, экинчи күнү түштөн кийин биз бул жоокерлерге самостоятельный подготовка беребиз, өздүк даярдык менен. Экинчи этабында болсо практикалык окуулар жүргүзүлөт. Күчүрмөн аракеттеги тапшырманын учурунда көз катардын аракеттери, анын көмүскөлөнүп өзүн жашыра билүүсү, жергиликтүү аймактык карта менен окуй алуусу, үйрөнүүсү, ок атуу боюнча жекече көнүгүүлөр иш бышыкталат. Аскер кызматына өтүп келгенче мынтык аткам. Анда айыл ичинде атып жүрчүбүз, охотага чыгып. Анда мындай мынтык меселе 16 эки атар менен атчыбыз. Аскер кызматына келгенде СФДны биринчи жолу кармадым. Биринчи жолу кармап, биринчисинде билбечүмүн эчтекесин. Анан ушу сборго кирип үйрөтүп баштагандан кийин уже детальдарын үйрөнүп, канча эмнеден турат, эмне кылыш керекти үйрөнүп калдык. Башында оор көрүнчү. Мындай басканда көтөрө албай, ийин ооруп, колдун баары ооруп, андан кийин уже көмүп калдык. Азыр эчтеке болбойт. Көтөрүп чуркап, веси билинбей да калды уже. Эчтекени кылган билбей эле жөн эле жүрчүбүз. Андан кийин уже келгенибизге 2 айдан ашты. Уже баарын үйрөнүп, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, мынтыкты кандай көтөрүп, кандай коюш керек, кантип тазалагандан бери үйрөндүк. Атамекенге
кызмат кылам. Талаа чугулардын негизги максаты жарылуучу заттарды зыянсыздандыруу, бөлүкчөлөрдүн тапшырманы аткарууга карата таасир берүүчү талаа көнүгүүлөр жакшыртуу аркылуу көндүмдөрдү өркүндөтүү, өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө инженердик бөлүкчөлөрдүн өздүк курамы, жоопкерчиликтүү тиешелүү жетекчиликтин көзөмөлүндө практикалык сабактарды өткөрүшүп, жарылуучу заттарды зыянсыздандыруу даярдыктын башкы багыттары боюнча жүргүзүлөт. Мен кийип турган костюм Йоди 8 деп аталат. Бул фугасный жарылуучу заттардан сактайт. Өзүнүн салмагы 32 кг. Бунун каскасынын өзүнүн ичинде вентилятор бар, микрофон бар, анан ошондой эле өзүнүн фонариги бар. Костюмдун ичинде болсо эмеси бар, кондиционер. Ар бир суусу менен иштеп турат. Аскер реформанын негизинде акыркы 1 жылдын ичинде биздин аскер бөлүккө келген жаңы толуктоолордун арасында 45% жогорку билимдүү жоокерлер келе баштады. Алардын аскер кызматына жасаган аракеттери менен күжүрмөн даярдык деңгээли бир кыйла жогорулоодо. Куралдуу күчтөрүндө армиясында көбүнчөсү жаш жоокерлердин арасында жогорку окуу жайды бүткөндөр бар, жогорку билим алып келген жоокерлер бар арасында. Жана ошонун айынан бизге азыр көп жеңилдик болуп атат. Ошол эле сабактарды өткөзгөнгө жана ошол эле өздөрү жоокерлер эле бири-бирине жардам берип, түшүнүктүү сабактарды кошумча өтүп жатышат. июнь 1941 жылдын таңкы саат 3:30 маалында немецтик баскынчылар күтүүсүздөн кирип келишкен. Улуу ата мекендик согуш Совет элдеринин жашоого жарамдуулугунун катаал сыноосу болду. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941 жылдын 22 июнунда СССРге кол салган. Баскынчылардын планы боюнча Советтер Союзун бир нече жумада эле талкалап, 1941 жылдын кышына чейин СССРдин европалык бөлүгүн толук басып алмак. Фашисттик Германиянын 5,5 миллион адамдан турган 190 дивизиясы Совет өлкөсүнө басып киргенге аракет жасаган. Көп улуттуу Совет эли социализмдин жетишкендиктерин коргоп калууга тайманбастык менен аттанды. Мекенди коргоо ар бир эр азамат жигиттин эл алдындагы ыйык милдети. Согуш жөнүндөгү кабар көп улуттуу Совет элинин, анын ичинде Кыргыз элинин кызырдануусун туудурган. Кыргызстандын бардык шаарларында, айыл кыштактарда миңдеген адамдар катышкан чогулуштар, митингдер өтүп, аларда жумушчулар да, колхозчулар да, интеллигенция ата мекенди коргоо үчүн күчтөрүн, эмгегин, керек болсо өмүрүн аябай тургандыктарын билдиришкен. Бүткүл Европанын өнөр жайы менен куралданган фашисттик күчтүү жоого каршы жан аябай салгылашкан. Ар улуттагы түрдүү кесипте иштегендер кары жашы дебей аскер комиссариаттарына кайрылышып фронтко жөнөтүүнү суранышкан. 1941 жылдын 22-23 июнунда эле Фрунзе шаарынын аскер комиссариаттарына ушундай өтүнүч менен 270 арыз түшкөн. Кызыл Кыядагы шахтадан 250 мекенчил фронтко өз ыктыяры менен жөнөгөн. Тянь-Шань областынан 200 мекенчил аскер комиссариатка келишип, аларды тезирээк фронтко жөнөтүшүн талап кылышкан. 22 июнь 1941 жыл. Бул күн дүйнө жүзүндө унутулгус каргашалуу күн болуп тарыхта калды. Жыл сайын шериктеш өлкөлөрүндө бул датада эскерүү кечелери өткөрүлүп турат. Улуу ата мекендик согуш 1418 күн түнгө созулган. Баатырларыбыздын каармандыгын колдоп апалар, эжелер, жаш балдар ачкачылыкка чыдап, оорукта эмгектеништи. Биз азыркы муундар улуу ата мекендик согуштагы аталарыбыздын эрдиктерин эч качан унутпай, жүрөгүбүздүн түпкүрүндө ар дайым сактап келебиз.